Биздин биринчи меймандарыбыз, бул мен өзүм эле классташтарымды тартууга чечтим. Себептеги булар өздөрү жаш, 21 жаштагы бизнесмендер. Дал ошол субмариндин ачылганына себепкер адамдар. Официант болуш дегем, өзүм официант болуш дегем, бармен болуш дегем. Ошол жакты көрүп, түшүнүп, мондай кылса болот экен депчи. Негизи Айбек экөөбүз бул ишти ачардын астында ушул идеянын келиши бул биз Америкада окуп жүргөндө ошол сэндвичтер, Америкада Subway сэндвичтер кандай жазылат, Турцияда кумпир кандай жазылат, ошолордун баарын өз көзүбүз менен көрүп, Кыргызстанга ошонун бөлүкчөсүн алып келейин дедик да. Кыргызстандын да жаштары, Кыргызстандын эли дагы ар кандай дамбуу тамактарды жесин деп, жаңылануу киргизейин деп. Мына биз субмарин деген ушул жерде жайгашкан. Көп эле акча кетти. Эстесем илам келет болгон. Бул жер 12 квадрат метр, бул бардыгы. Bunun içinde biz көптөгөн аппаратураларды алганбыз. Бул атайын Россиядан заказ бергенбиз. Бул кумпир жасай турган аппарат. Ичине картошканы салып коесуң, 2 саат салгандан кийин бышып калат да, 300 градуска чейин ысытат. Анан кийин холодильниктерди алдык, витринни. Бул жакка болсо биз өзүнүн ингредиенттерди коебуз. Негизи ошо любой жерде бир нерсе иштесең, ошо өзүң түшүнмөйүнчө ача албайсың да, эч нерсеничи. 600 миңдей кетти. 600 миңдей кетип, бул эң башталкы ачылышына эле болчу да. Ушунду Ислам экөөбүз жарты-жартыдан чыгардык да. Андан кийин дагы уже ар нерседи алып отуруп, кошулуп отуруп, где-то 600 миңден эле ашып кетти. Фишкасы биздики адамдар келип, каалаган нерсесин тандап, бул жактан каалаган нерсесин тандап, өзүнө каалагандай сэндвичине каалагандай даамды алса болот. Бул жерден ар бир адам өзүнө керектүү даамды таба алат деп айта алам. Ар кандай адамдын ар кандай вкусу болот. Биз бардыгына тете кылганга аракет кылып жатабыз. Ошол биздин максатыбыз, биздин фишкабыз ошол да. Жана биздин ошондой эле философиябыз ар дайым свежий продукт болуш керек. Ошон үчүн күндө эртең менен биз келип, Айбек экөөбүз свежий продуктыларды кезебиз. Кээде урушуп да кетебиз, сенгес, менгес деп. Экөө бизнес болгон менен бири-бирибиз менен ошентип кээде түшүнбөстүктөр да болуп кетет. Эми сразу 1-2 күн ачылгандан кийин эле 1-2 күндөн кийин мороженое аппаратты алып алганбыз да. Анда карызга алганбыз. Биз негизи бардык эле нерсе карызга алганбыз да. Андан кийин эме кылып көп нерсени карызга алдык, бирок көп нерсени эле сатып алдык. Үстүндө эле акчабыз бар болчу анан. Эми биринчи ачылган 2-3 күн жакшы иштедик, аябай где-то бир касса 15 миң, 20 миңге жакын болуп калды. Бул аябай эле жакшы болчу да. Андан кийин жаман сүйүнүп өзүбүздө мындай. Бирок өзүбүзгө все равно аз сезилип аткан. Аз кылып атак анан все равно мындай башка бирлер айтып калды, мына мороженое кошуп койбойсуңарбы депчи. Мороженое кошуп койбойсуңар, мороженое мындай торговый центрлерде круглый год мындай жакшы өтөрөт депчи. Анан давайте деп. Бирок биз эме ошонун идеяны туура көрүп, сразу интернеттен карап эмени табып, 1-2 эле эмени табып, полный опрос кылган жокпуз. Арзаныраак рассрочка тийгүүдө эле алып, ушуну рассрочкага деп сразу башында первоначально 20 миң берип туруп эле уже сразу алып салдык да. Мороженое алып коюп салдык. Алып коюп 1-2 күн иштетип, биякталар 1 күн, 2 күн бир аз алды. Андан кийин уже эч ким албай калды. Базардын ичи суук. Эч ким албайт, киши жок вообще. Баштап атканда эң биринчи госттордун жүрөгүн айлантпаш үчүн перчатка кийебиз. Өстүн колдорубузда аппак эмес. Салат жок, хорошо. Бул булочкалар атайын бияктан Франсуа деген выпечкадан алабыз. Өздөрүнүн французский стилде жасайт экен, короче, атайын чоң булочкалар, ушу французский сэндвич деп коет да, Subway сэндвичи дагычы. Атайын чоң удобный сэндвичтер, булочкалар. Муну монтип экиге кезебиз. Негизи обычно муну мен работниктерим кылат да, Ислам, Аламандар. Азыр мен силерге мастер-класс көрсөтүп коеюн. Монтип ачып алып туруп эле, бияктан тостерге басабыз да. Тостерге басканда эмерээк болот, дамдуураак болот да. Тостерге азыр шаурма бышып атат. Гостторго беребиз, салфеткадан салып. Биздин бактылуу заказчиктер. Улупкасын тартып алыңызчы. Бул жер бир аз үстү корочка пайда болгондон кийин бир аз майдан сүйүп коебуз. Жакшы майдан алыш керек да, мына жана үйдөн подомашный эме эртең менен клаб сэндвич ушундайга сүйкөп жегенден анан майдай болчу, дамы. Бул жерде эң главный ушу булочка дамды болуш керек да. Булочканын дамы жакшы болсо, сэндвич да дамды болот. Бир аз база болобуз дагы. Кээрсен, сага сэндвич жазайлы. Казыр муну жеп алып туруп эле бактылууңан эме төрбөдө болот. Так, могул жактан ингредиенттерди көрүп турасың, ушул жактан өзүң каалагандай эмең дамын чогултуп алсаң болот да. Бүттүгүн эметебиз. Помидор, пияз. Помидор, пияз.
Ветчина. Мына мой говяжий ветчина, индейканың ветчинасы, маринованные огурчики, свежие огурчики, оливки, томаты, помидоры, красный лук. Өзүң классический эле кылып жасап берип коелу саган да. Анда эң биринчи классический жасаш үчүн бизге сыр, нормальный сыр керек. Сырдан канча сыр көп болсо ошончо дамдуу болот да. Сыр мындай эзилгенде дамын жакшы берет. Бул ошо эзиле турган сыр. Бул эзиле турган сыр. Сырлардын баары эле негизи эзилет. Анан кийин үстүнө индейкадан коебуз азыр. Азыр ушунун үстүнөн жарат этебиз да. Эми муну азыр дагы бир жолу тостерге басып чыгарабыз. Мягынан жакшылап бышырылып, сырлар эзилет да. Эгерде мен жазсам, батле дайын болот, булар жазса бир 5 мүнөткө жакын болуп калат да. 2-3 мүнөт. Ошондой тамаша коюп алалар негизи. Биз ай сайын работник месяца ушуларды берип турабыз да. Башында Исламбеков иштегенде жалаң эле мен алчумун да. Бул өзүнө жазып берет, мага сурап жазып берет да. Сырды монтип эзилгенден кийин, монун дамы ушу эзилгенде чыгат да. Монун чойлчак болуп. Анан кийин мунун үстүнөн гостко по желанию даже ар нерселерди коебуз, монтип свежий лист салата. Бизде эме клиенттер муну көптөр түшүнөрбөйт, лист салата дегенчи мындай чөп деп элечи. Ани на самом деле аябай дамдуу да. Сэндвичиң дайын болду. Все. Все, делайте тур. Кандай көрүнөт экен? Жакшы экен. Көрүнүшү жакшы экен. Көрүнүш жакшы. Кандай болду? Дос экен. Айтчы сиздин. Сом экен. Ушул сэндвич канча сом турат? Могу сэндвич 50 сом турат, 150 сом турат. 50 сом же 150 сом? Аз жерден айта баштадым эле, 150 сом турат. 150, а? 150 турат. Негизи өзүнүн себестоимости мунун где-то 100га жакындап калат да. 100. Анан кийин бүттүк могу эмелерде, ушу сфера бизнес ушун жактан үстүнөн 70% кошушат да кайрачы. Анан кийин могу башка жактарда ушундайга болсо, эгер 100 болсо, как минимум 200 сатмак да. Бирок биз азыр 150ден сатып атат, чтобы элдерди мындай привлечь, элдерди мындай жеп эметип көрсүн депчи. Анан кийин эгер иш болсо, на количество будем работать, я басып ушундай эле алып калтырабыз. Ошо 150ден эме болот. Это ты прям ко мне говоришь или өзүңө? Сочный бекен. Албетте, сочный экен. Жаман ошо кең камны сочный болуш керек да, бирок соустан нежелее кошот. Мисалы биздикилер кечке шаурма жерине эттин эле дамы келип атат го. Бул жакта мисалы ар кайсы соустардын дамы экен да. Бул жактарда эмелер соустар колдонот да, мындай жөн эле жандай кетчуп майонез эмес, Хайнс деген американский компания бар, ошолордун соустары кымбат, бирок аябай дамдуу да. Бүттүк бардык могу бургерный, ушундай пиццерия, эң жакшы пиццерия бургердин бардыгы могу KFC ушулардын бүттүгүндө ушу Хайнс колдонулат да. Биз да ошо Хайнстын соустарын колдонобуз. Бuyakta кетчуп, горчица, барбекю, сырный, көп соустар бар. Ушунун арасынан көбүнчө кайсы эме өтөт? Сэндвич көп өтөбү же кумпир жакшы өтөбү? Негизи ар кандай болуп калат. Бир күн сэндвич көп өтөт, бир күн эме болот. Так эмесин чыгарган эмеспиз экөө мындай. Негизи шаурма көп өтөт да менчи. Сэндвич дамы экен, жакшы экен. Эме кофе барбы? Кофе. Исанова Токтогула. Исанова Токтогула. Нормальный жерде кой, вроде жакшы жер да. Проходимый трафик хороший, брат, здесь. Ойносуң да эле телефон. Бездельник. Бразилиядан жакшы кофелер заказ берип атат. Койчу братка, историяңды текшерсем уят болосуң азыр. Кофейня көчүп атканыбыз дагы ал жакта, бияктан дагы бир аз үстүнөн акча кошуп дагы ар кимден дагы акча алып чыгарып атак да. Эми, короче, азыр доход түшөлек эле дагы өзүбүз эле рискке эметип, кече жакында эле койгонбуз, мырчы. Мебелдерди коюп, азыр эч нерсени алып кире элек болчу. Кофе болот, а? Бул жерде только кофе, все напитки, брат. Чай, глинтвейн, все разные там смузи, коктейли, ошонун баарын ошол жактар болот да, кофе, там много видов кофе, там молка, раф, ошонун баарын мындай. Бул жерди ачканыбыздын биздин эң негизги максатыбыз, мындайча айтканда миссиябыз. Бул ошо кофенин маданиятын, кофенин культурасын ошол Бишкектеги элдерге тараткыбыз келет да. Именно ошол кофенин дамын, кандай американо, эспрессо, капучино кандай болуп жасалат, ошонун баарын YouTube'дан влогторду кылып, жана келген элдерге жана айтып берип, ушундай кофе бул мындай болот деп,
ошонун баарын үйрөтүп элге культураны сиңдирейин деген ой менен ушул жерди ачып жатабыз. Азыр кофеден тышкары дагы полезность напитоктор боюнча дүйнө жүзү боюнча кофе 3-чү орунда турат да. Бул действительно вот полезный. Эмеге мындай эртең менен кофе ичсең мындай бодручком жөөсүң, мээге да жакшы эметет. Биздин көп кыргыздын көп эме байкелер эмелер эжелер кофе десе мындай эмне мынча кымбат, бул жөнөкөй эле жана растворимый кофе ичип коеюнбу деп 10 сомдук ошондой ичип коеюнбу дешет да. Алам ичип койсо болот, бирок адам биринчиден зыян, мындай бир аз зыяны көбүрөөк. Анткени кофе жасап атканда могу зернонун бияктан эме жакшысы молка кылып жакшысы кетсе, растворимый кофеге ошо отходдордон жазат да, ошончу жаман жактарынанчы. Ошолорду эмелерди мындай түшүнбөйт да, бирок аны ошолорду мындай кыргызча ушундай блог жүргүзүп, мына ошолордун баарын түшүндүрүп, ошондой кылып эме кылып кофенин культурасын ушундай жайылтайлы деген ойлор бар да. Анан кийин сен, например, кээде сурап калышат биздин клиенттерчи, ысык кылып бербейсиңерби кофени, ысык ичкибиз келип атат депчи. Бирок биз клиентке эле жагыш үчүн эмес, биз кофенин өзүнүн подачасы менен беребиз да, айтабыз 70 градустан ысык болбойт да, негизи кофенин эң оптимальный градус 70 градуста пайдалуу кофе болот. А эгер кофе кайнап же аябай ысык болуп кетсе, анын пайдасы аз болуп калат да. Биз ошону элге түшүндүрүп, ошону распространять этип атабыз да азыр, Кудай буйрса. Бул жактын точкасы арендасы где-то $400 ушундай болуп атат. Мен байке менен сүйлөшүп атак, байке. Ушуну көрүп атсаңыз бир аз арзандап бересиз деп. Сергей Байке да. Да, ошол бир $300, $400 түшүрүп берсеңиз, бир-эки ай бекер иштесек. Негизи эле могу көп башка өлкөлөрдө ушундай начинающий стартаптарга, либо мындай бизга студентпиз да, 3-курста окуйбуз, ушундай көп өлкөлөрдө ушундай студенттер бизнес ачып атса, поддержка алат да, ушундай какой-то эме первоначальный капиталы ушунча бөлүп берет, же болбосо налоговый ушундай упрощенный система кылып берет да. Бирок биз ушундай иштеп көрдүк, карап көрдүк, бизге андай эч государстводон жардам чыкпайт экен да азырчы. Только что на себя надеяться, да. Коркпой башташ керек. Эң биринчи ошо баштагандан кийин өзүңөр уже түшүнөсүңөр, кирип түшүнгөндөн кийин өзүңөрдүн ишиңер баштагандан кийин уже өзүңөр жана бизнесмендер айтып аткан, мен өзүңөрдүн балаңардай эле депчи. Ошо балаңарды чоңойткондой эле түнү күндүзү деле переживать этип, ушинтип чоңойтуп, багып, жакшылап чоңойтконго аракет кыласыңар. Эң главный ошодон удовольствие аласыңар да, ошо процесстенчи. Эң главный коркпош керек, башташ керек. Эми коркпой эле сразу баштап кетмей эмес, сен бир аз карап немелердин санап эметип, анан баштагыла. Убактыңарды жөн кетирбей. Ата-энебизге чоңураак ризычылык билдирип кетейин деди элек. Алар бизди кичине кезибизден баштап тарбиялаганда независимый кылып тарбиялаган. Айбектин атасы дагы көп айтат, мен ата-энем дагы эч нерседен запрет кылган эмес. Кичине кезден баштап каалаган жагыбызга барып, каалаган кружокторго катышып жүрдүк. Ошолдон биз өзүбүз колубуздан келет, независимый болдук деген өзүбүздө сезим калганда, ошол ата-энебизге ошол берген тарбиясы үчүн чоң рахмат айтат элек. Барыңарга ийгилик, жаш бизнесмендер болсо бизге чалсаңар болот, бизден дагы кеңештер сурасаңар болот, ар дайым колдогонго даярбыз силерди. Бизди колдоп турсаңар деле жакшы. Биз ушу менен биринчи чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Барыңыздарга чоң рахмат. Биздин Instagram баракчабызга жана YouTube каналыбызга да катталыңыздар. Калоо тилек бар болсо комментарийге жазып коюңуздар. Эгерде кийинки чыгарылышка кайсыл бизнесменди сунуштайсыздар, аны дагы комментарийге жазып маалымат берип кетсеңиздер болот. Биз албетте тартууга даярбыз. Барыңыздарга чоң рахмат. Биз ушу менен жыйынтыктайбыз. Алло. Да. Азыр барып калам.